Байыркы кыргыз эли болуп көрбөгөндөй кыйынчылыктарды басып өтүп, эңириде акыйкатсыздыкты көтөрө албаган, эркиндикти туу туткан эл экендигин таанытып келет. Кыргыз тарыхында сот системасы кылым карыткан жолду басып өтүп, мамлекеттин тарыхы менен тыгыз байланышта. Байыркы көчмөн кыргыз турмушунда сот адилеттүүлүгүн бийгазылар коомдо калыптанып калган адат салттардын алкагында камсыз кылып келген. Андыктан 95 жылдык кылымга тете жол баскан Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун тамыры терең жайылып, тарыхы кеңири сөз кылууга арзыйт. Семиреченский область, Сырдарьинский область деп эки областта ошонун бери карата Кыргызстандын территориясында соттор болгон. Ошондогу соттордо дагы биздин кыргыздар иштеген. Ал башка жактан келип, өзүнчө Россия империясынан келип келген судьялар болгон эмес. Ана ошондон өзгөрүлүп жүрүп болуп, ошол убактарда уездный сот, анан губерния, ушундай соттор болгон. Анан эми жүрүп отуруп, мына конституция өзүбүз кара калпак областы болуп жүрдүк. Андан кийин жүрүп отуруп, кара кыргыз АССР болдук. Анан республика болдук. Кыргыздын өзүнүн конституциясы пайда болуп, ошол конституциянын негизинде сот тутумунун баардыгы өзгөрүлгөн. Анан ошондон бери карата сот системасы иштеп келатат. Сот өзүнчө башка орган. Адилеттүүлүктү жүзөгө ашырыш органы. 95 жылдык эмгеги бар. 95 жылдык доорду басып өткөн соттун кадыр баркы бар. Ушулар дагы эл ичинде жогорулайт деген ойдомун. Аман эсен бололук, жакшылыкта бололук. Иштеп аткан балдардын ишине ийгилик, жаңы балдар келип атат. Жаңы кызматкерлер келип атат. Биз эми ошо келген балдарга жардам беришке милдеттүүбүз. Кыргыз сотуна мамлекеттик бийликтин бир бутагы катары өтө зор милдет, мыйзамдуулук менен акыйкаттуулукту камсыз кылуу жоопкерчилиги жүктөлгөн. Белгилүү болгондой, адилеттүү сот системасы орногондо гана өлкө туруктуу өнүгүүгө багыт алат. Калыптануу жолун басып өтүп, бай тарыхы бар сот системасынын Кыргызстанда укуктук мамлекетти куруудагы опол тоодой орду алган жоопкерчилиги зор. Өлкөнүн укуктук, саясий экономикалык өнүгүүсүндө мыйзам үстөмдүүлүгүн орнотуу, коомчулуктун, жарандардын укуктук таламдарын акыйкат коргоону камсыз кылуу сот системасынын ачык айкын ишмердүүлүгүнөн көз каранды. Чоң майрам 95 жыл деген бир кылымга тете 5 жылдан кийин бир кылым болот. Ошон үчүн 95 жыл бул 20-кылымдын башында 1924 жылы сот түзүмү конституция боюнча мамлекетте 3 бийлик бар. Мыйзам чыгаруу бийлиги, аткаруу бийлиги, сот бийлиги деп. Ошон үчүн бул сот бийлигинде иштеген жарандар, кызматкерлер бар мыкты адистет деп эсептейм. 95 жыл деген бул чоң срок. 95 жылда 20 жылдан эсептегенде башты 4 муун иштеп кеткен убакыт. Бул убакта канча деген мамлекеттин өсүшүнө, мамлекеттин тартип орношуна, мамлекеттин ушул акыбалга жетишине сот бийлигинин ролу чоң деп эсептейм. Сотто кандай кыйынчылыктар болуп атканын, сот кандай адамдар иштеш керек экенин ичинен жакшы билем. Сот бийлигинде иштеп аткан кесиптештерди майрам менен куттуктайм.
чоң ийгиликтерди каалайм. Буга байланыштуу Кыргызстанда соңку жылдары сот системасын реформалоодогу аракеттерге өзгөчө көңүл бурулуп келет. Күчтүү жана көз карандысыз сот системасын камсыз кылмайын, өлкөнүн өнүгүүсүнө бөгөт болгон коррупцияга жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү кыйынга турат. Буга кошумча сот ишмердүүлүгүн акыйкат ачык айкын жүргүзүү менен карапайым калктын элдин сот бийлигине болгон ишенимин бекемдөө башкы максат. Андыктан соңку жылдары сот системасын реформалоодо колго алынган аракеттердин алкагында айрыкча жаңы мыйзамдарды ишке ашыруу, экинчиден аталган тармакта кесипкөй кадрдык мүмкүнчүлүктөрдү бекемдөөгө, ошондой эле сот акыйкаттуулугуна жетүүдө материалдык техникалык абалды чыңдоо демилгелери ишке ашууда. Алсак үстүбүздөгү жылы бир канча кодекстер күчүнө кирди. Мунун натыйжасы биздин өлкө жарандарынын жашоо турмушуна өзүнүн оң таасирин тийгизүүсү керек. Мында сот системасынын акыйкат аракети талапка ылайык. Ошол эле учурда судьялардын эңириде калыстыгы жана акыйкат ишмердүүлүгүн камсыз кылуу бүгүнкү жашоо турмушубуздун алмашкыс чындыгына айлануусу керек. Буга учурда киргизилген судьяларды тандоонун жаңы тартиби өбөлгө болот. Буга кошумча судьялардын кесиптик деңгээлин жогорулатуу, кесипкөйлүгүн арттыруу максатында Кыргыз Республикасынын жогорку соту атайын камкордуктарды көрүп келүүдө. Кыргыз Республикасынын сот системасынын уюшулганына, өнүгүшүнө 3 доорго бөлсөк болот да. Бул биринчи доору 1917 жылгы бул улуу социалисттик революцияга чейинки доор деп айтсак болот. Экинчи доорубуз советтик доор. Бул 1917 жылдан 1991 жылга чейин. Үчүнчү доор бул биз Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн жарыялагандан баштап 1991 жылдан баштап эсептелинет. Сот системасы бул Кыргыз Республикасынын конституциясынан белгиленгендей 3 бийликтин бири, бир бутагы. Азыр айтып кеткендей 1991 жылдан кийин чоң реформалар болуп, сот системасында реформалардын алкагында жаңы конституцияда соттордун тандоо системасы өзгөргөн. Ал жерде конституциялык мыйзамдарга ылайык азыр сот тандоонун жаңы түрү болуп. Ал жерде соттор тандоо кеңеши бүгүнкү күндө жүрүп атат. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын соттун судьялары 85%га жаңырды. Ошондой эле жаңы мыйзамдар кабыл алынды. Соттук реформанын алкагында айтып кетсем, 2017 жылы июль айында жарандык процесстик кодекси, ошондой эле соттук аткаруучулардын статусу тууралуу, аткаруу өндүрүшү жөнүндө административдик процесстик кодекстер мынакей жаңы пайдаланууга берилди. Мындан тышкары баардыгыбыз эле билгендей, быйылкы 2019 жылдын 1-январынан баштап жазык кодекси, жазык аткаруу кодекси, жазык процесстик кодекси, ошондой эле бузуулар жөнүндө кодекси, жоруктар жөнүндө кодекси ишке берилип азыр иштеп жатат. Сот ишмердүүлүгүнүн ачык айкындуулугун камсыз кылуу карапайым калктын мүдөө талаптарынын бири. Мунун өзү сот адилеттигин ишке ашырууда негизги жагдайлардан. Буга байланыштуу айрыкча аймактарда электрондук сот өндүрүшүн ишке киргизүү аракеттери колго алынып, өлкөнүн бардык сот залдарында аудио-видео жазуулар, сотторго автоматтык маалымат системасы, видео протоколдор орнотулууда. Өзүңүз билгендей, Кыргыз Республикасынын президенти санариптик жылуу дегенден кийин биздин областтык сотто бүгүнкү күндө сот отурум залдарында бүт аудио видео жазма түрү колдонуп баштады. Бул эмне жөнүндө кабар берет? Бул ачык айкындык деген мыйзамды тутутуу менен, ошондой эле интернет тармагы менен, интернет булактар менен онлайн режимде сот отурумун көрсө болот. Ошондой эле коопсуздук маселеси. Милиция кызматкерлери менен, соттук приставтар менен, сот отурум залдары болуп атканда соттук приставтардын тартипти сактоосу, соттордун өзүнүн коопсуздугу, ар бир кабинетте имараттардын кирүү
залдарда, сыртында, коридорда бүт видео жазмалар колдонуп баштады азыр. Өлкөнүн сот системасындагы ачык айкындуулукту камсыз кылуудагы бул аракеттер аталган тармакта реформалык кадамдардан кабар берет. Жасалып жаткан иштер сот бийлигинин баркын жанага болгон элдин ишенимин бекемдөөгө алып келет деген ишеним зор. Мунун өзү мыйзам үстөмдүүлүгүн орнотууга гана эмес, өлкөнүн бакубат жана туруктуу өнүгүүсүнө көмөк көрсөтөт. 21-кылымдын талабы болгон санаа алиптештүү ошол алкагында реформалар жүрүп жатат. Айта кетсек, бул реформалар эгемендүүлүктү алгандан баштап эле жүрүп келатат. Программа ГЦП деп коет, кабыл алынып бүтүп, мамлекеттик максаттуу программалар иштеп чыккан. Бүгүнкү күндө экинчи мамлекеттик максаттуу программалар иштеп жатат. Ал Кудай буйруса ушул иштелип чыккан, өкмөт тарабынан бекитилген жогорку кеңеште иштери жүрүп жатат. Кыргыз мамлекетинин сот тутумуна болгон, сот бийлигине болгон ишеничин кайтып алып келүү. Юбилей болуп жатат 95 жылдык. Ошол биздин ардагерлерди, сот тутумунун ардагерлерин, ошондой эле кесиптештерибизди ошол юбилей менен куттуктайбыз. Демократиялык өнүгүү жолундагы өлкөбүздө адам, анын укугу жана эркиндиги эң жогорку баалуулук болуп саналат. Коомдо акыйкаттыкты камсыз кылуу, укуктук тарбия жана мыйзамды урматтоо дал ушул сот системасынын ишмердүүлүгүнө жараша ишке ашырылат. 95 жылдык басып өткөн тарыхы, топтолгон бай тажрыйбасы бар өлкөнүн сот бийлиги заман талабына жараша реформалык кадамдарды ишенимдүү аягына чыгарууга зор мүмкүнчүлүгү бар. Өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында Кыргыз Республикасынын жогорку соту тарабынан демилгеленген аракеттер да өлкөдө сот адилеттүүлүгүн орнотууга, заман талабына ылайык укуктук талааны, мыйзамдуулукту бекемдөөгө кошумча мүмкүнчүлүктү түзөт. Кыргыз Республикасынын сот тутумунун түзүлгөнүнө 95 жылдык мааракеси болгон атат. Ошол менен Кыргыз Республикасынын сотторун, райондук сотторун, жергиликтүү сотторду, жогорку соттордун судьяларын чын жүрөгүмдөн мааракеси менен 95 жылдык маараке менен куттуктайм. Алардын ары жооптуу, ары ардактуу иштерине ийгиликтерди каалайм. Ошол Кыргыз Республикасынын сот бийлигинин өнүгүшүнө салымдарын кошуп жүрө беришсин, элдин алкышын алып жүрө беришсин. Айрыкча өлкөнүн өнүгүүсүнө кедергисин тийгизген коррупциялык көрүнүштөрдү алдын алууга жана ага каршы күрөшүүгө олуттуу жол ачат. Мыйзам деген билесиздер өзүңүздөр. Судьялык жумуш кандай деңгээлде, судьялык жумуштун оордугу, судьялык жумуштун жоопкерчилигин мыйзам эмнени талап кылат? Мыйзам деген таразыдай тактыкты талап кылат да. Таразыдай тактыкты судьянын өзүнүн абиринен сот адилеттигин жүзөгө ашыруу. 95 жылдык байрамыбыз кут болсун. Будан нары да ошо элдин сот тутумун, жалпы эле судьялар кызматын ушу элдин ишеничин арттыруу менен, мыйзамдын талабы менен так жана толук аткаруу менен башчыларыбыздан, жетекчилерибизден жана ошондой эле президентибизден койгон талаптарын так аткаруу менен элдин ишенимин алуу. Өлкөнүн сот бийлигинин өкүлдөрү адам укуктарын коргоо, мыйзамдуулукту камсыз кылуудан сырткары аймактарда карапайым калктын укуктук сабаттуулугун арттырууга, жаңы кабыл алынган мыйзам ченемдерин таанытууда атайын аракеттерди колго алган. Мунун алкагында жергиликтүү соттордо ачык эшик күндөрү өткөрүлүп, атайын иш-чаралар уюштурулуп келүүдө. Буга кошумча сот кызматкерлери Талас областында өткөрүлгөн коомдук демилгелерге активдүү аралашып, спорттук иш-чараларга үзгүлтүксүз катышып келишет. Мындай иш-чаралар жергиликтүү калктын сот адилеттүүлүгүнө болгон ишенимин бекемдөөгө, байланышты чыңдоого өбөлгө болот. Сот кызматкерлери сот тутумундагылар жалаң гана иш менен алектенбей, бизде футбол, волейбол деген жакшы оюндар өткөрүлүп турат. Дене сак өлкө дегендей. Ошондой эле мынакей бизде быйылкы жылы өзгөчө жылдардын бири болуп турат. Сот системасынын сот тутумуна 95 жыл. Ошонун алкагында мен да ошол
Кыргыз Республикасындагы судьяларды, ошондой эле сот тутумунун кызматкерлерин баардыгын 95 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттагым келет. Ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалайм. Сот бийлигине жүктөлгөн зор жоопкерчиликти ар намыстуулук жана ак ниеттүүлүк менен аткаруу Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнүн ачкычы. Кайтамын ганаң эй, атадан гана калган мурасты. Жаңырып заман эй, жаңымын баба салтын улантты. Намысын бийик сактаган эл, табышын угуп тыңдап жүрөкпү. Кадырын туюп барктанам кайратынан жанбаган, калың элди барктаган, эгемендикти энчилеп өмүрүн берген бизге канча адам.